Саламатсыздар урматтуу Эркин той YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизден Асыл апалар маектөө рубрикабыздын каарманы учурда 82 жаштагы 10 баланы төрөп чоңойткон Баатыр эне жана ошондой эле өзү 1940-жылы туулган, эчен бир тарыхый доордун тузун татып калган Кочкор районуна караштуу Актала айылынын тургуну Медербекова Күлүсүн апабыз менен маек болмокчу. Арыбаңыз апа, саламатсызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшысызбы? Биз баягы мезгилдик мекендиктен карап көрсөк, азыркы доорго салыштырмалуу сиздер жашап өткөн доор, сиздердин балалык өткөн доор бир өзүнчө бир тарыхый учур болуп калат экен. Алгач эле ошол өзүңүздүн балалык доор, ошол мезгилдер тууралуу бир аз сүйлөп берсеңиз, кандай учурду көрдүңүз эле, кандай мезгилдер болду эле? 1940-жылы Мантыш айылында төрөлгөм. Атам Медербек жалгыз бала болчу, уста болчу. Согуш маалында уста деп согушка жибербей, колхоздун керек жарагын соко, турмо, айры чалгысынан бери жасачу экен, ошого алып калыптыр. Мен анда кичинекеймин, 40-жылы туулганда. Анан атамды согуштан алып калып, анан согуш басылгандан кийин 1945-жылы катуу оорудан келтие каптап элди, ачарчылык болуп, ошондо атам кайтыш болуп калды. Анан мен өзүм 2 үй тууганмын. Улуу агам Медербекова Абакир 1938-жылы туулган, мен 1940-жылы туулгам. Экөөбүздү апам кызыл эт кесибизде чиедей кылып, ушундай катуу кордук турмушта ачарчылык эл согуштан кийин ушинтип баккан. Апам эптеп жүрүп баккан. Демек, апа, сиз ошол согуштан кийинки балдардын катарына кирип калат экенсиз да, согуштан кийинки учурду көрүп чоңоюптурсуз. Ооба, мурункуну көрбөй калдым. Кандай болду эле? Ошол согуштан кийинки бир элдин жашоо шарты, ошонун түздөн-түз баягы катышуучусу болуп калыптырсыз. Кандай учурлар өттү эле? Согуштун жүрүп турган кезин билбейм, бирок ошо 44-45 жылдарды элес булас билем. Элди ачарчылык каптап, согуштан кийин элдин турмушу аябай начар экен, эми ойлосом. Ошондо элди келте каптады. Ошондо атам өлүп калды. Согуштан эптеп жолок-молок болуп келгендер дагы ошо келтеден көп сыян болушту. Жетим жесирлер аябай кыйын жашоо болду. Анан мен апам төркүндөрү жакын болуп эптеп ошолордун эмесинде калкалап жүрүп экөөбүздү чоңойтту. Мен болсо Кызылдөбө орто мектебинин 10-классын 1958-жылы бүтүрдүм. Бир тууганым андан мурун бүтүрдү. Анан ошо кыйынчылык убакта жакшы окуй албай калдым. Ушундай жакшы эле билчүмүн сабакты. Анан окуй албай калдым турмуштун эмесинен. Жалгыз кемпир болсо кантип окутат. Анан кийин 1958-жылы Актала айылында Молдобек деген кишиге турмушка чыктым, 58-жылы. Анан ошондон балдар 10 бала төрөдүм. Азыркы учурга салыштырмалуу такыр башкача мезгил болгон да. Азыр болсо балдар көбүнчө компьютер, телефон менен алек болуп атат. Сиздердин учурдагы бала чак кандай өттү эле? Эмне менен алек болчу элеңер? Эмнелер кызыктуу эле силерге ошол бала чакта? Бала чакта эми айтпай эле. Балдар сууга барып балык алышчы. Ошолорго да сереңдеп ээчип алып, балык алып, анда балык да көп экен. Ошо балык кармап келишип балдар үйүнө ошол эмелерди алып келип ошентип оокат кылып калышкан. Бир чөйчөк арпа, бир чөйчөк буудай болсо да биринен бири ынтымактуу экен да сурашып, жаргылчакка тартып, мисалы үчүн менин тиги туугандарыбыз бир 5-6 үйлүү туугандарыбыз бар эле. Ошол арпа кууруп, же буудай кууруп, баары чогулуп алып, ынтымакташып бир үйгө жарма жасап ошону бөлүп ичишип калган.
ошондо согуштан кийинки жылдары кийинки ошо 46-47 ошо кыйын эле болчу. Анан кийин ошондой күндөрдү өткөрдүк айланайын. Кыйын эле саман болгон. Анан кийин андан кийин 58-59 жылдарда кичине жакшыра баштады. Турмуш кичине оңоло баштады да. Эс тартып окуй баштаган мезгилдеги мектептин шарттары, китепкананын шарттары, мугалимдер кандай болчу эле, ушулар жөнүндө бир аз эми аябай мугалимдер жакшы окутчу. 1-класстан Чагайлип Дүйөталы деген мугалим бар болчу, Кызыл Дөбөлүк. Ошол окуткан бизди. Эми ошондо теги мугалимдерден аябай жасканып, ушундай жакшы сыйлачыбыз да. Эми ошондо ошо киши окутту. 1-классты эле окутту да. Анан улам эметип отуруп анан бөлөк жактан математик деле жок. Кыргыз тилчи деле ошо арга жерден алып келип анан ошо Кызыл Дөбө мектебинен окудук. Жакшы кичине эл жетише баштады да кичине. Анан мен бир эмемди айтып берейин. Ошо 1-класска 2-класстанбы окуп атканда колумду күйгүзүп алып турмун, мындай жазып аткан. Жазып аткан мен бир жерим ылжырап турат. Эми ошондо мугалимди сыйлаганыбызды кара. Интип жазып келсе мугалим кыдырып карап келетат. Ошо колумдан уялып сол колума аны жазсам аасым мондай бал чайып калыптыр. Аны Кудай ырган деп коюп кетип калды. Анан ушундай мугалимдерден ушундай жазган жакшы сыйлачу элек. Бир китепти алып окуш үчүн ошонун бүт эмелерин жазып, түшүнүгүсү жазып берчүбүз да. Кызыл китепканачыга. Ошо китепти окугандан кийин кайра толук жазып чыкчысыздар. Жазып чыкчыбыз кайра. Түшүнүгүбүздү жазып берчүбүз да. Ошондон окуганыбызды билчи. Анан же болсо берчүмүз китепти. Антпесиңиздер бербей койчу. Бербей койчу. Ошон үчүн аны окуп чыгып туруп анан бүт эметип берчүбүз. Конспекти кылып берчүбүз да аны. Ооба, конспекти кылып. Ошого деле бир топ убакыт кетчү экен. Ошентип берчүбүз, ошентип китеп окучумун. Китепти аябай берилип окучумун, аябай. Анан өзүмдүн агамдагы китеп окучу. Жалгыз эле бир тууганыңыз болгонбу? Жалгыз эле бир тууганым болгон. Ошо өлүп отурушул экөөбүз калыптырбыз. Бул Абакир Медербеков деген агай сиздин бир тууганыңыз болгон окшойт. Ыр жазган акын киши болгон экен, мындай жакшынакай бир ырлары бар экен. Ал боюнча кийин токтололу. Андан кийин апа ошол кийин эс тарттыңыздар, анан окуу жайга киргениңиз, андан кийин баягы өмүрлүк жолдошуңуз менен табышып баш кошконуңуз, Түтүн Булаты ошол мезгилдеги жашоо шарт тууралуу бир 58-жылы баш коштук. Окуй албай калдым да. Анан кийин улуу кызым 59-жылкы, андан кийин 61-жылкы балам төрөдүм. Андан кийин анан Кочкор районуна Аптабасагда шопур болуп иштеп калды. Анан көчүп бардык ошол жака. Жолдошуңуз иштеп калды? Ооба, анан балдар менен отурам да, анан көчүп барып алып, ушундай анда деле шарт кыйын эле экен. Анан же жолдошумду тапкан эчтекеге жетпейт. Анан кийин 6 айлык курстан окудум. Дүкөнчүнүн окусун. Баламды өзүм энем, жеңем карап берет, көтөрүп. Кичинекей жана Чынар деген кызымды. Окуудан тараганда көтөрүп келишет экөө. Анан кийин кайрадан алып бир квартирада отурабыз, ошол жака алып кетебиз. Ошентип анан 6 айлыкты бүттүм. 6 айлыкты окуп атканда техникумдан, кооперативный техникумдан кагаз келип, окуучу киши бар өтөдү, ошого өтүп кеттим. Техникумга окуп бүткөнсүз? Техникумду. Сиз билимдүү апа турбайсызбы? Андай болсо кадимкидей дипломдуу, диплом. Сиз курактууларда дипломдуулар аз өзү негизичи. Ошондо сиз Токмоктон сода техникумун бүткөнсүзбү же балыкчыданбы? Жок, Токмоктон. Токмоктон бүттүңүз, сода техникумун. Анан ошол 10 баланы төрөп чоңойтуудагы баягы күнүмдүк турмуш менен, иш менен айкалышкан жашоо кандай болду эле ошол? Эми ошондо улам бакчы киши жок, кайненем картаң болуп, балдарымды бага турган киши жок. Дүкөнчүлүк кесип деле таштап койдум. Эптеп жашадык да. Аны дүкөндөн бияка келип иштедим. 4-5 жыл иштедим го. Андан эле улам балалуу болуп эле ошону мен такыр иштебей калдым.
ошо боюнча эле балдар менен тарбиялайын деп балдарды багып чоңойтуп ошо. Билишибизче ошол тиги баардык балдарыңызды окутуп чыгыптырсыз, баарысы ошол билимдүү экен. Канчалык түшүк болду ошончо 10 баланы төрөп бересиге жеткирип, анан кайранын ар бирисин жогорку окуу жайына окутуп чыгуудагы кандай түшүктөр болду эле, кантип бир жетелеп барган күндөрүңүздөр ошону ошолар жөнүндө бир сүйлөп берсеңиз. Ошо алып барган күндөр, ошо окууга аракет кылган күндөр. Ошо бирке тыйын тыпыр болсо эле абышкам алып эле жетелеп кетчи, окуп дей берчимин да. Окут, билимдүү болсун. Анан улуу кызымды Караколдогу пет институттан окуп бүттү. Андан кийинки балам тиш докторунун окуусун окуду. Андан кийинки кызым Чынара университеттин чет тилдер факультетин бүттү. Андан кийин Бактыбек деген бала политехникалык институту өз күчтөрү менен мындай сабакты жакшы окушчу. Анан эне ата мындай түртүп турбаса балдар деле окубай коймок. Ошо оку деле ачкалсакты окугун деп эле ошентип эптеп тапканыбызды балдарга жумшап. Андай эме деле болгон жок. Тигин алып бер, муну алып бер деп кыйнашкан жок. Колуна келген оокатын кылып, кийимин кийишип эле бүттү ошону окууларды. Ошондой кыйын турмуштарда болду. Кээде неме болуп калды, анан элдин турмушу оңоло баштады. Анан балдарга бирткеден пособие алып, ошолордо кошумча болуп, абышкам шопур болуп иштеп эле ошентип күн көрдүк эле. Сиздин жашоо тарыхыңызга кайрылып карап олтурсак, апа ошол төрөлгөндөн баштап эле согуштан кийинки жылдар болуп баягы каатчылыкты көрүп турсуз, турмуштагы баягы 10 баланы төрөө, ар бирисине көңүл буруу, чоңойтуу, Денис Акбойдон чоңойтуп, коомго кошуу. Ушунун баарын алып карасак, бул эбегейсиз бир өзүнчө чоң, күчтүү, эмгекти талап кылган бир жашоо тарыхы болуп калат да. Учурдагы аялдарга, келиндерге кандай кеп кеңештерди айтат элеңиз? Бала тарбиялоо боюнча, балага жасаган мамиле боюнча мындай кандай кармаш керек баланы? Анан кандай кылганда ошол көп балалуулар балдарына жакшы тарбия берип, бир жетишкендиктерге жетиштире алат? Балдарды тарбиялаш, аны өстүрүш кыйын эле. Бириникин бирине кийгизип, ач калтырбай, суукка тоңдурбай, ошонун баары эле эмгек. Антпесе чоңоймок эмес да. Жакшы карадык, колуман келишинче балдарымды жакшы карадым. Анан урбай, сокпой, балдарды кыжалат кылбай, ошондой эле өстүрдүм, эметчимесин. 10 балаңыз болсо дагы бир мындай катуу айтып, урушкан учуруңуз болду эле? Төпөштөгөн? Жок. Кандай эмес, Төпөштөгөн учурларыңыз болгон эмес? Кичине чапкандырмын, анан мен балдарга такыр тийчимесин. Мен абышкам аябай кайраттуу киши болчу. Келатканда эле сып-сып эле отурушчу. Ушундай тартиптүү болчу да. Жумуштан келди, ошондо кадимкидей орду-ордуна сабак окуганы сабак окуп, ойногону акырын үн чыгарбай окуп, ойноп, ошентип тарбияланышты. Анан ойноп кетишчи, муз тебишчи, топ ойношчу. Ошондой эле күндөрдү өткөрдүк. Негизи бир атага болгон бир чоң урмат-сый, атага болгон бир сестенүү, сыйлоо дегендер бар болчу. Ооба. Ушундай жакшы сезип, анан балдарды аделе урчу эмес. Мындай эле сүрүнөн эле эметишип эле жеп эле отуруп. Турган турпатынан эле. Турган турпатынан эле ошондой киши болчу. Анан эле жакшынакай тарбияланышты. Тартип бузган жок, жакшы баары окуду айланай. Жакшы болду. Жакында эле апа Нарын областынын Теңир Тоо айымдар конгресси түзгөн айымдар жаңы өмүрдүн башталышы аттуу китепке кирген экенсиз. Мындай жакшынакай кылып китеп чыгарышыптыр. Мына ушул китепке кирүү тууралуу. Ошо китепке чакыргандан бардык, сыйын көрдүк, сүрөткө түштүк, бирден китеп таратты бүт баатыр энелерге. Ошол рахматыбызды айтып жүрө бердик, китебин алдык, гүлүн алдык.
Энелер күнүндө чакырышкан. Энелер күнүндө. 10 баланын убайын көрүп аткан бир ырыскылуу бакты талайлуу эне катары кыргыз элине, жалпы журтчулукка бир каалооңузду, бата тилегиңизди сүйлөп берип койсоңуз. Эл журт аман болсун, элге тынччылык берсин, бек саман болсун. Баары турмуш жакшы эми айланайын, Кудайга шүгүр. Баары эле жетишип калды, жакшы. Аман эсен болушсун, ден соолукта болсун, балдарым аман болсун. Мен тилегеним эле ошол айланайын. 82-ге чыктым. Эми ушу балдарга Кудай ыйман берсин. Жакшы, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Мына ошентип биз бүгүн баатыр эне 10 баланы төрөп, чоңойтуп, эрезиге жеткирген, билим берип, коомго кошкон баатыр энебиз Актала айылындагы Медербекова Гүлүсүн эне менен маекте болдук. Эненин учурда 34 небереси, 14 чөбөрөсү бар. Мындан кийин апа ар дайым ден соолукта жүрүңүз, бакубаттуулукта балдарыңыздын убайын көрүп, эл журтуңуздун арасында аман эсен жакшы жүрүңүз. Рахмат айланайын. Өмүр берсин силерге.